Салам алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, мен Муктубек Арсланбек. Бүгүн эфирге чыгуумдун өзгөчө бир акыбалы бар. Чынын айтсам, азыркы учурда мына дүйнөлүк масштабта адамдардын пикирин өзүнө кармаган бул коронавирус болуп атат да, Кытайдан чыккан. Мен чындыгын айтсам, жыл сайын ар кандай вирустар, ар кандай эпидемиялар жүрө берет. Мен эмнегедир жана адамдардын да ушул ушактар көп жүрөт го, медиктер азыр акча иштеп атат. Мына ошондой жаңы грипп чыгыптыр, эми буга дары сатышат деп. Мен ошондой эле муну да бир медицинадагы соода тренди катары кабыл алгам. Дагы маска өткөрүшөбү же дагы бир антигриппин чыгабы, жана Кытай чочко тумоосу дегендей дагы бирсе болду го деп ойлоп аткам. Бирок акыркы кезде чындыгында эле жыл сайын кандай гана эпидемия болбосун, бүткүл саламаттык сактоо министрлиги же болбосо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму буга аралашкан болуп чыга берет да. Бирок быйылкысында мен кандайдыр бир деңгээлде муну өзүмдө аябай оор басыптуу мамиле кылам маалыматка. Карап отуруп, бул олуттуу маселе экендигине көзүм жетти. Анан бир эки адистер менен сүйлөшүп, бүгүн сиздерге бир адисти чакырдым жана коронавирус жөнүндө чындап эле бир билейлик. Бул эмне болгон вирус, эмне болгон эпидемия, оорубу, тумообу, бул кырып атабы же жөн эле дагы эле бир соода трендиби? Ушул жөнүндө мындай колун жүрөгүнө коюп чын сүйлөгөн адистерибизден таптык. Жана уруксат берсеңиздер, мен азыр өзүмдүн студиямда Нурматов Зуридин Шариповичти тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы профилактикалык медицина илимий өндүрүштүк бирикмесинин практикалык центринин, то есть вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө практикалык центринин илимий жетекчиси. Салам алейкум, Зуридин эге. Алейкум ассалам. Бисмилла дегенде эле кеттик. Бул эмне болгон нерсе коронавирус? Коркобузбу, коркпойбузбу? Мен аябай суроолорум көп да. Мен да ошо тез эле жооп бергенге аракет кылайын. Жана сиз айтып кеттиңиз, ошол бул да жанагыдай медиктердин акча иштөөсү, дары сатып дегендей. Түз эле айтып коеюн, бүгүнкү күнгө чейин дарысы жок мунун. Чыга элек. Чыга элек. Кытайда айыгып чыккандар эмне болот? Айыгып чыккандар өзү айыгып чыгат. Бардыгы эле өлүп калбайт. Ар кандай эле ооруларда ошондой болот. Эми акыры эмне го замедленный кылайлар эми. То есть адамдын организми өзү жеңип чыгат. Өзү жеңип чыгат. Демек коркунуч жок экен да. Жок, коркунучу буну мындай деп да айтып койсок болот да, элдин арасында мен да чындап ушуну айткым келип атат да элдергечи. Мына азыр эле бүгүн эле мына Баткенде 2 учур катталыптыр деп туруп эле врачтар эмес, жөнөкөй элдер эле айтып атат да. Эми врачтар диагноз коюш керек да, негизи мындайча акыл менен чайкап көргөндөчү. Элдер эле мына 2 коронавирус келди дейт, больницага келип бирөөнү көтөрүп келе атып туруп киргизсе деле ага али диагноз коюлду элек, мына коронавирус болуптур дейт. Ошентип эле мондай элдин арасында өтө ызы чуу көп болуп кетти да, өтө ызы чуу көп болуп кетти. Бул бизде эле эмес, Кытайда да болуп атат. Бул дүйнө жүзүндө деле ушундай болуп атат. Зуридин эге, биздин врачтар өзү коронавирусту тааныйбы? Мен эл Баткендин эгини айтпай эле коеюн, кыргыз элин айтпай эле коеюн. Бизде врачтар тааныйбы коронавирусту? Алдына 2-3 вирусту коюп, кайсы палау, кайсы көч десе тааныгандай. Ооба. Бүгүнкү күндө аны дагы айтып кетейин. Бул башынан кичине түшүндүрүп кетейин. Бул эмне болду? Мына декабрда Кытайда адамдар пневмония болду. Анан өзгөчө пневмония болду дагы, көрөк эмесиге өлө баштады да. Ошондо пневмония жана өпкөсү шамалдаган. Өпкөсү шамалдаган эле. Кадимки эле өпкөсү шамалдаганда. Анан аларды текшергенде башкача бир вирус чыкты. Анын эмне вирус экендигинди 7-январь күнү Кытайдын окумуштуулары аныктап чыкты. Бул ошол эле коронавирус дегендин бир аз баягы өзүнүн гендери мындай кошулма жерлери болот да, ошондон аркылуу өзгөрүп калган башкачараак түр экен деп чыгарды. Коронавирус мурда бар беле өзү? Мурда бар эле. Бул коронавирус негизи 1965 жылы чыккан биринчи. Андан кийин көп адамдарды оорутпай келип туруп эле мына 2002-2003 жылдары каттуу чыгып кеткен. Могу Кытайда да болду, көп болду. Айрыкча Кытай, ошо Индия, Кытай ушул жактарда көп болуп кетти. Ошондой болуп кеткен. Ошол учурларда 8000ден ашык ооруган адамдар. Өлүмдүн пайызы 10%га жакын, 9,8%га чейин жеткен. Эми дагы коронавирус чыкканда ошондой деп туруп анан баары эле коркуп да кетишти бир чети. Экинчисинен ошо декабрдан кийин 7-январда тактады дедик. Аны тактагандан кийин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, анан ООНдун ушундай
мамлекеттердин арасында келишим бар да, эгер жаңы вирус чыкса, аны баардык баягы чоң лаборатория бар. Дүйнө жүзү боюнча ушул грипптерди карай турган 141 ВОЗ менен аккредитациядан өткөн лаборатория бар. Ошонун ичинде биздин Бишкектеги департамент Госсанэпиднадзордогу лабораториясы да кирет. Андан сырткары 12 дүйнөдө чоң лаборатория бар. Булар баягы референс лабораториялар деп коет, бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоолорун. Ошолордун бардыгына баягы вирустарды таркатып берди. Мына көргүлө, силер дагы диагнозду кое бергиле. Канча күндө келди ошол? Иштеп, ошондо карап көргүлө, 7-синде тактады, 12-синде январда таркатып берди. 5 күндө дүйнөнүн бардыгы таанышып чыкты. 12 лабораториялар таанылды. Бардыгы эмес, 12 лаборатория дүйнө жүзүндөгү. Ошонун ичинде эле баягы Россиядагы Новосибирскидеги эң чоң лаборатория болуп эсептелинет. Себеби ал ООН менен эместе мындай защитада турат деп койсок да болот да. ООНдун карамагында. ООНдун карамагында да. Ал жерде бүткүл дүйнө жүзүндөгү кандай вирус болсо ошону сактаганга 2 лабораторияда дүйнөдө акысы бар. Бирөөсү ошо Новосибирскидеги, бирөөсү Атлантада, Америкада 2 лаборатория. Калгандарыныкка уруксат берилбейт. Кээ баягыдай бактериологиялык оружие чыгарып жүрбөсүн дегендей маанидечи. Ошондой болду. Эми биз эмне кылдык? Бизге канчасында жетти Биз бул кое жерде? албайбыз. Бизге 4 күн болду келгенде. Эмне го сүрөтү, аяк биягы дегендей. 4 күн болду келгенде. Болгону 4 күн болду. Буга чейинки болот. Баткенде орду дегендерге канча болду? Баткенде 2 күн болду. Аларга уже такталды. Мына караңыз, кандай оперативдүү элбиз да. Вирус жөнүндө толук маалымат келгенине эми 4 күн болсо. Ооба. Баткендегилерге 2 күндө жетти да таанып калыптыр. Жок, элдер да, эми эл. Ооба, эл ошондой болуп атат да. Анан мен бул жерден дагы бир эмени кагаздан көрүп болсо деле эмеси цифраны айтып кетким келип келип атат. Биздин дарыгерлер бардыгы таанышып бүттүбү муну менен эми? Мына эми айтайлык профилдик дарыгерлер. Жок, мунун бардыгы дарыгерлер билбейт аны. Аны ошол ооруган адамды ошол коронавирус экен деп божомолдоп алдын ала диагноз койсо, андан анализ алып келет дагы департамент Госсанэпиднадзордун лабораториясына койгондо ошол жерде гана кое алат. Канча вакыт алат? Башка эч жерде. Күмөн санагандан баштап аныктаганга чейин. Лабораторияга келип түшкөндөн баштап 4 саатта. Барып алып келе турган болсо, мисалы үчүн Бишкекте боло турган болсо, алып келе турганга бир алып анализге 1 саат, 2 саат кете турган болсо, 6 саатта тактаса болот. Лаборатория демек азыр тааный турган бүт бар немелери мүмкүнчүлүгү бар. Келди салыштырды, лабораториялык тест система деп коет да, ошолорду салыштырып байгыдай тааный турган, тактай турган. Бизде канчалык деңгээлде кооптуу ушул маселе? Муну жалпы жайылып кетиши. Жалпы жайылып кетишине мен 1-2 цифраны айтып коеюн. Акыркы ушу неме 50 жылдын ичинде болгон ушундай чоң эмелер, вспышкалар, биринчиси эле могу Эбола деп көп эле угуп жүрдүңүздөр да. Ошонун эмесиге каза болгондордун пайызы 40%ды түзүп атат. Андан башка баягы эмеси куш тумоосу деп коюп атып беле, H5N1 деп туруп. Аныкы бүгүнкү күнгө чейин 52%ды түзүп атат, 52%ды. То есть жугузгандардын ичинен жарымы каза болду. Ооругандардын ичинен каза болду дегенде, жарымынан көбү каза болот дегенибизде. Бирок жакшы жери могу куш тумоосу адамдан адамга жукпай атат да, баягы канаттуулардан адамга жугат дагы, андан кийин адамдан адамга жугуу касиетине ээ болбой атат. Ошол эле коронавирустагы Зурдунбай бир тактап кой. Демек бул куш менен түздөн түз байланышы барларга гана жугат экен. Ооба, адамдар адамга жукпайт. Жок, адамга жукпайт. Андан кийин ошол эле коронавирус жана SARS деп эме кылып койду, атипичный пневмония деп койду. Булар баягы 2002-жылдары болгондо, алардыкы жана да айтып кеттим, 10%га жакыны каза болуп аткан да. Андан кийин баягы свиной грипп деп койбодукпу 2009-жылы. Анда башталганда 17%га чейин каза болгон да. Андан кийин MERS деп айтып кетти бүт бардыгы. Булда дагы бул деле коронавирус. Бул деле коронавирус, аларда 34%га чейинки болду. Андан кийин H7N9 деген бул вирус, грипптин вирусулары, буларда 39%га чейинки. Азыркы коронавирустардыкы жалпы Кытайдагы эмеси боюнча 2,1% деп бүткүл дүйнөлүк саламаттык статистика мындай. Бул салыштырып көрсөк, наркы вирустарга караганда моундай вируленттүүлүгү, мындай уулуулугу деп коелу, адамды баягыдай кырып жибере турган касиети өтө эле төмөн наркыларга карагандачы, өтө эле төмөн.
Караңыз. Анан дагы ушул жерге Дагы мен такталайм. Мына азыр сиз эсептеп өткөн вирустардын бардыгы коронавирус деп эсептелеби? жок, коронавирус эмес. Булар ар кандай. Мына булардын ичинде экөөсү коронавирустар менен чакырылганда, бирөөсү баягы SARS дегенибиз, андан кийин MERS дегенибиз, ошол экөөсү. То есть буга чейин деле болгону коронавирус деген сөздү колдонулбаптыр да. Ооба, колдонулган эмес. Ооба, колдонулган. Негизи өзү ушу классы коронавирус. Ооба, ошого эле кирет да. Анан дагы бир кызык нерсесин айтып коеюн да. Жыл сайын могу грипп деп коебуз го, грипп ОРВИ деп коебуз. Ушундан дүйнө жүзү боюнча орточо алып караганда да, ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча да алар баары дүйнө боюнча топтошот да. Ошондо 290 миңден 650 миңге чейин кишилер каза болот, же болбосо ошолордун түздөн түз, же болбосо ошолордун баягыдай өнөкөт болуп, башка ооруларга өтүп кетип, осложнениясы деп коет го орусчасы. Ошолордон ушунча киши каза болот да. Ошонун Эми пайыздыгы барбы? Мисалы үчүн ОРДны сасыктоону жугузгандардын ичинде канчасы өлөт? Пайыздыгы эмесинике түздөн түз, эмесинике грипптикиге айткандыкыга кыйыныраак да. Мисалы үчүн эмесинике 1-2 пайыздан азыркыдай эле болуп атат да. Ушундай эле бул азыркы грипптен айырмасы грипптен коронавирус менен бирдей эле, экөө бирдей эле, эч кандай эле эмеси жок да. Бирок эмесиникиге могу бир күндөгүнү карасаңар дүйнө жүзү боюнча деп айтып атат да. 795-тен 1781 учурга чейин ошо жанакы сезондук эле жылдагы болуп жүргөн грипптен каза болот да. Эми могу тиешеси жок. Коронавирустун тиешеси жок, эч кандай тиешеси жок эле. Жөн өлүп аткандар. Эми ошону карап көрсөңүз, ушунда бир айдын бир күндүн ичинде 1000 кишиден ашык каза болуп атса, ошого эч кандай көнүп калды да. Элдер дагы, журналисттер дагы көнүп калды, ага эч ким жазбайт ал жөнүндө. Жазат, аз жазат да. Ушул эле учурда мына эменин 1,5 айында өткөндө бир эмеси эпидемиолог дагы анализ кылыптыр. Декабрдын акырынан январдын акырына чейин 10 000 киши Кытайда автокатастрофадан өлдү. Таптакыр алардын өздөрүнүн шкала коюшат да, канчалык массалык маалымат каражаттары реакция берди ошого дегенде. Ошого барганда 0 экен реакциясы. Бул коронавируска болсо 10 балдык шкаладан уже ашып кетип атат да, үйдө жака. Бул ошо кызык нерсе бар. Мисалы үчүн автокырсык десеңиз эсиме келип атпайбы? Автокырсыктан 100 миңден адам өлөт бир жылда. Ооба да. Самолет кырсыгынан көп болсо бир 100 адам өлөт экен. Бирок самолет кырсыгы аябай ушундай бир коркунучтуу, кооптуу бир эле самолет кырсыгы учурда бир дүйнө дүңгүрөп, балким бул деле ошо. Буга ким күнөөкөр? Журналисттерби? Жок, журналисттер күнөөкөр эмес. Бул жерде хайбай көтөрүп экендиги үчүн. Жанакыдай ыз учуудун көп болуп кеткендиги бул биринчи кезекте баягы жаңы чыккан нерсенин белгисиздиги. Саламаттык сактоо уюму дагы айтып атат. Бул жаңы чыккан вирустун канчалык адамды баягыдай кырып жиберет, канчалык уулуулук, канчалык зыян алып келерин так билбейбиз деп атат. Биз азыр эмнени билебиз? Биз азыр Кытайда канчаны бизде катталганын гана, Кытай отчет бергенин гана билип атабыз. Чындыгында канча болуп атат? Аны биз бүгүнкү күндө так билбейбиз. Сиз бизде республикадагы эпидемия боюнча эпидемиологдордун ичиндеги атыңыз чыккан адамсыз, илимий адамсыз. Эпидемия боюнча мен ээсинен башка эчтеке билбесем керек. То есть биздин республикадагы эпидемиялар маселеси боюнча толук маалыматы бар адам сиз деп эсептейм да. Зурдун байке, айтыңызчы, мынау маска азыркы кетип аткан, бахила азыр кетип аткан, ушулардын бардыгы ушуга мындай бир эмеси барбы? Тиешеси? Же жөн эле бул деле бир бизнеспи, же кандайдыр? Тиешеси бар. Тиешеси бар. Кыргызстанга көбүнчө моундай эмени сурооду сурай беришет да, прогноз кандай болот азыр депчи. Эми прогноз берип атайы так моундай деп айтыш өтө кыйын. Ученыйларга деле, башка баягы математический моделирование жасап туруп айтканда деле кыйын. Бирок Кыргызстан анда эмеси жакшы эле болот, абал. Ал могу азыркы бардык чыгып аткан. Эмнеден ушундай деп? Бул интуициябы же илимби? Жок, илим. Себеби биринчиси Кыргызстан баягы территориябыз биздики континентальный деп коет. Влажности баягы нымдуулугу абаныкы бизде төмөн. Деңиздердин боюга караганда, бул жакка караганда вирустар ошол нымдуу жерде көбүрөөк жашайт. Мисалы үчүн ошолор жөтөлүп моундай чыгарса, көбүрөөк жашап калат да. То есть чөйрөсү биздики катаалыраак. Катаалыраак. Вирустар үчүн катаалыраак. Вирус үчүн катаал. Экинчиден, эң эмебиз мында бизде
80%-дан ашыгы мусулмандар жашайт. Эмне үчүн мусулмандар бул фактор болуп эсептелинет? Адал жейт. Мусулмандар алал жейт. Жанакыдай эле Кытайдыкына көрсөттүңүздөр го. Эң баштаганда Хуан деген шаарда башталды. Ошол жерде биринчи эпидемиологдор ошо анализ кылганда ошол ооруган адамдардын көпчүлүгү барып туруп эмесиден баягы базардан деңизден келген, дайрадан келген ар кандай эме продукталар, балык, жылан, ушуга окшогон нерселерди көпчүлүгүн жеген да. Ошондой деп айтышкан. Божомолу бар. Бирок кийин лаборатория менен дагы аныктап көрдү. Лаборатория менен 585 анализ алып көргөндө ошонун 33-ү ушул адамдардын ооруп аткан эмеси жанагы булардын алган продуктасынан да чыкты. Экөө дал келип атат. Булагы ошол жакта. Булагы ошол жактан деп туруп биринчи кезектен ошону койду. Мусулмандар эмне кылат? Буга барбайт. Буга барбайт. Халал жегенге аракет кылышат. Жалпыстан мусулмандар бар. Бул экинчи фактору. Эми эмесиники дагы бир фактор бар да. Вообще эле ушул коронавируста дагы, анан кийин сасык тумоо ооруларында дагы дары алуу. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Себеби бул кантип жугат? Жукканда мына жөтөлдү, чүчкүрдү, алкыруу келип туруп, булар могу териңден кирип кете албайт. Эпителийлер аркылуу, мурун көңдөйчөлөр, ооз көңдөйчөлөр ушулар аркылуу келип турат. Ал ошол эпителийге барып олтуруш менен да чуу этип кирип кете албайт. Эпителийге киргенде адам сен өзүң башкарбайсың, чүчкүрөт. Бул защитный баягыда адамдын өзүнүн сактануу аракеттери да, иммунитеттин эме бир түрү да, ошондой эмесиге чүчкүрөсүн. Кичине башталганда акырын мурундан суу ага баштайт. Эмнеге? Баягыны жууп тияка чыгарып жибериш керек да. Дененин өзүнүн коргонуусу, табигүүсү. Ал эми дары алганда эмне болот? 5 маал мурдуңа алып туруп эле кайра тазалап коюу, оозуңду 3 ирет 5 маал чайкап коюу бул эң негизги профилактикалык. Колуңду жуу дагы. Ошондой эле анан дүйнө жүзүндө CDC деген организация бар да. Булар айтып атат, маскага караганда колду тез жууп туруу бул ушул коронавируста дагы башкаларга караганда эффектүүрөөк деп атат. Эмне үчүн? Себеби бардык адамдарда деле мындай адаты бар да. Мисалы үчүн мурдуңда ошо бирден болсо эле колуңду мындай кыла коесуң. Бардык адамдар, чоң эле бардык эле эмне деп коет? Элитный адамдар деле баары эле колун монтуп кармайт да. Анан эле бирөө менен көрүшөт. Ой, эмеси боюнча, мисалы үчүн аялга дагы, эркекке дагы мусулманчылыкта баягы сен күйөөң же башка эме адамдар болсо барып көрүшпө деп айтышат. Молдоклор ушинтип айтып жүрүшөт. Ошондой бул жерде дагы ВОЗдун берип аткан рекомендация көрүшпө барып адамдар менен. Көрүшпө деп атат. Азыркы эмелердикинде. Бул жерде эми баягыдай эме кылдырып айткан жок. Булар өздөрүнүн рекомендациясы катарында эме кылдырып атат. Өбүшпө деп атат. Эң жакын эме кылган, жугузган эмелериники ушул факторлоручу. Эми Кыргызстанда ушулар бизди эмесиге сактап турат. Бир эме кылдырдык. Андан кийин мусулманчылык фактору өтө чоң рол ойнойт да бул жерде. Адеп ойнойт. Адеп бул жерде рол ойноп атат. Андан кийин бул жерде Кытайдын өзү дагы өтө каттуу эме иш-чара жүргүзүүдө да. Мындай иш-чараны башка мамлекетте болсо жүргүзө албайт эле го деп ойлойм да. Бул шаарда 10 миллиондон ашык, 12 миллионго жакын адам жашайт. Ошол шаарды булар тосуп салды. Самолетту да учурбай койду, темир жолду дагы, машиналарды да киргизбей койду. Ичиндегилер ичинде калды, сырттагылар сыртта калды. Үйүндө жашагандарды үйүңдө жаша деди. Үйдө жашагандарды да санап койду. 6 кишисиңби? 1 кишини аныктап коюшту. Магазинге 1 киши гана барып келет. Күндө 1 гана киши. Баягы магазинге барганда башка адамдар менен контактта болуп, бардык эле бара берип жуга бербесин дегендейчи. Анан ошол кишинике барганда дагы баягыдай күнүгө эмес, колуңдан келсе 2 күндө бир ал. Барганда продукттан 2 күнгө алып келип ал дегендей. Ушундай эмелерди сунуштарды берип, алар каттуу көзөмөлгө алышты. Бул эми Кытайда баягы закондуулукту, мыйзамдуулукту өтө каттуу сактайт, бардыгын айткандарын кылышат, берген медиктердин айткандарын дагы, башка полициялардын айткандарын да ошондой кылышат. Ошолор каттуу сакталды да, ушул дагы эме болуп атат. Ошол себептен анан эмесиникиге бүгүнкү күнгө чейинки азыр тез өзгөрүп атат. Жана мен келе жатканда эле 28 миңден ашык эле, азыр болсо 31.500га жакын болуп калды. Ошого карабай. Ошого карабай. Бирок эми бул цифраны жанакыдай да биз айтып келе жатсак 3000ден ашык күнүгө регистрация болуп калды. Башында 4-5-6 случайдан болуп эле кеп туруп, ошондо интенсивности жогору өсүп кетти. Бирок акыркы 3 күндө уже эме боло баштады. Сиз ушу акыркы учурда берип аткан цифраларга ишенесизби?
Жок, бул жерде мындай деген нерсе бар да. Цифралар отчеттордукуга мындай дегенге эпидемиологдор карайт да. Алар толук берип жатабы же толук бербей жатабы, баары бир бергениге караганда ошол жерде баягы өсүп жатабы же ылдый кетип жатабы деген тенденцияны аныктаса болот да. Бул саясат баары бир саясий маселе да. Бул Кытай ооба саясий деп койсо да болот, анан кийин ошол жердин мүмкүнчүлүгү деп койсо да алат да, системанын иштеши дагы да бул жер. YouTube'да бир бале го. Ал жерде ар түрдүү роликтер жүрөт. Тасмалап жанагы көчөдө элдер кырылып калганында жүрөт да. Алар билбейм, ал кино же атайып илгерки бир нерсени чыгарып койдуну баары бир менде бир күмөн да, бул Кытай чындыгын эле айтып атабы, бул цифраларды же ал эмне болсо тоталитардык режим да. Чындап айтканда илгерки коммунизм биздикиндей эле. Шеф айтты болду. Коммунисттик партиясы башкарат. Өз башынча журналисттерге орун жок. Бизге окшоп мынтип бияктан чыгара кое албайт. Ал жерде дагы чындыгы абалы кандай? Мисалы үчүн ошону эл аралык байкоочу системасы коюлду. Мына бизде шайлоо болсо бүт 10 көчүп келип алат го. Адам укугу деп. А жерде байкашып атабы же жокпу? Киргизип атабы аларды, киргизбей атабы же балким ичинде чындап эле аябай чоң кыргын кетип аткандыр көрүнүп экен. Мүмкүнбү ошо? Жок, Кытайда мындай да көпчүлүгүбүз эле мурда Кытай десе ошондой деп элестете элек. Акыркы жылдарда эл аралык конференцияларга, башка жактарга катышып, алардын деңгээлини мындай карап көрсөң, алар өтө алдыга кетип калды. Илим жагынан. Илим жагынан алдыга кетти. Алар буну жашырыш, аларга эч кандай кызыктары жок. Кызыкчылыгы деле жок да. Бирок толук болбошу мүмкүн. Ал деген булардын атайы жашырыш эмес, системанын эмеси, түзүлүшү ошондой болуп калат да. Система деген өзү эмне болуп атат? Система жанакы ооруларды каттоо системасы. Мисалы үчүн 100 адам катталса, мисалы үчүн бизде ошондой илимий изилдөө жүргүзүп койдук да, гриптен. 100 адам катталса, ошонун 24% гана, 100%дан 24% гана эмеге медициналык мекемелерге катталат экен. А медициналык мекемелерде ошол 24% деле отчетко кошулуп ушунча бизде деп кете берет. Чындыгында ал жакта 75-76% катталбай эле калып атат. Эмнеге катталбай калып атат? Алар жанакы эле интернеттен бирдемени көрөт да, минсем эле айылгып калат экен, же болбосо бир Кытайдан албаса керек дейм да. Бирок Кытайда деле ошондой бар да. Ал киши атайы эмес, мисалы үчүн бул коронавирус өтө деле оор болбой атат да. Дагы бир цифраны айтып коеюн. Кытайда башталганда 20% деп атты эле оор болгондорду, ушулардын ичинен абалы өтө ооручу. Азыр болсо 13-15% болуп калды. Себеби бул оору өтө деле оор болбойт экен деген сөз да, бул дегенчи. Значит, жанагы эмесиникинен 75-85% жеңил болуп атпайбы? Андан да жеңилирээктери кээ бирлери өзү эле чындап эле мен ооруганым жок деп ойлошу мүмкүн да. Себеби баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атат да, бизде ушул оорунун симптомдору жок адамдарды текшергенибизде дагы ошолордон да чыгып жатат деген. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген мисалы үчүн ошону көтөрүп жүргөн адам. Вирус адамга жуккандан кийин иммундук системасы күчтүү болсо, ал адам оорубай калышы да мүмкүн деген сөз. Ооба, бул кадимки эле эмеси болуп жүргөн эле нерсе. Мисалы үчүн туберкулез менен ооруган жугузуп аласыз, ошо туберкулездин палычкасынчы жугузгандан кийин ошо жуккан адамдардын 10 гана пайызы өмүрүнүн акырына чейин ооруйт. Калганы оорубайт. Ошол боюнча эле жүрө берет. Бул жерде дагы коронавируста да ушундай болуп атат да. Анан бул жерде Гонконгдо ошо университет бар, ошолор изилдеп көрүп туруп, азыр айтып атат, ошо математикалык моделирование жасап туруп айтып атат, бул жерде бүгүнкү күндө 25 январга карата 75 000 адам ооруш керек эле деп жатат. Ошол эме моделирование менен жасаганда, булар кандай кылып моделирование жасап атат? Мындайча жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, жөнөкөйрөөк кылып, ар бир эмесиге ооруган адам ушул эме менен, коронавирус менен 3-4 кишини оорутат деп атат да. Эми ошондой моделирование кылдырып туруп, эгерде ошондо бардыгы алып карасак, мисалы үчүн кандай деп койсок, мына эмесиден башталды, ушул декабрда эле башталды деп коелу. Декабрдан башталгандан кийин эле 15 январга чейин могу адамдардын арасында өтө каттуу болгон жак да, эме профилактикалык иштерчи. Ошого чейин ким ооруган болсо башка адамдарга жугузуп бүттү, көпчүлүгүнө элдерге.
Андан кийин эмесиге жугузгандан кийин эмне болду? Ал адамдар бириден бирге жугузду. Инкубационный периоду эмесиге 14 күнгө чейин деп атабыз да. Андан кийин азыркы күнгө чейин да жугузуп, эми ошол адамдарды инкубациондук периодуга санап көрсөк, жуккандан кийин 14 күнгө чейин, бир күндөн 14 күнгө чейин оору башталат да. Ошондо азыр эң пик болгону ушул январдын акыры, февралдын 1-2 жумасы болот да. Болуш керек. Болуш керек. Азыр деле ошолордун эмес прогнозу деле туура келип атат. Ошону менен акырын ылдыйга кетиш керек 1-2 жумадан кийин. Кээ бир окумуштуулар, мисалы үчүн канадалыктар айтып атат, алар бул оору ушинтип барып туруп, эмекче майга чейин барып, анан майда ылдыйга түшүп кетип атат. Бирок көпчүлүгү айтып атат эмесиге чейин, могул февралдын акырыга чейин. Мен деле ошону айтып атам. Себеби эмне болду? Мына Орто Азияда Ташкенттеги вирусология институту бар, анын директору менен сүйлөштүк. Бизде Фаворов деген, Михаил Олегович деген мурда бизде иштеп кеткен, азыр Америкада чоң эпидемиолог, алар менен да эмесиге баарлашып ошо сүйлөшкөнүбүздө мындай деген ойду билдирип атат да, элдин жарымыны Уханда инфицирование болду, мындайча айтканда жукту, ооруганы ооруду, оорубаганы ага каршы иммунитет иштеп чыкты организмде. Башкача айтканда алар эми оорубайт. Эми жаңы чыкса дагы баягы адамга барып вирус тийсе, табий түрдө прививка алды. Ооба. Ал оорубайт дагы, андан ары таркатпайт дагы. Өзүнү өзү оорудун баягыдай регулировка кылышы, жаратылыштагы эмесиге нерсеси. Акыркы суроолордун бири. Эми ушу коронавирус Орто Азия, өзгөчө Кыргызстан үчүн эмне кесепети бар, дейли акыбети кандай болот? Сиздин моделиңиз боюнча, же божомолуңуз боюнча дейсизби? Биздин божомолубуз боюнча мындай болуп атат да, эмеси боюнча коронавирус менен бүгүнкү күндө 99,2% кытайлыктар ооруп атат. Эми грубый модель жасап көрсөк, дүйнө жүздө 6 миллиард болсо, ошонун эмесиге 99% Кытайдын улуттук оорусу катары. Улуттук. Ошондон ичиден кыргыздар канча пайызды түзөт? 0,01ге жетпей калат. Айтмакчы, Кытайдагы кыргыздар ооруп турбу ушун менен? Андай маалымат жок. Андай маалымат жок, бирок Кытайда 25 миллиондон ашык мусулман бар. Аларчы? Алардын ичиде ооруганбы, ооруган эмеспи, бизде азыр көп эле маалымат жок бул жердечи. Ар бири боюнча, мисалы үчүн ушул ооругандын ар бири канчасы баягы продуктаны жеди, канчасы бириден бири ооруп калды, ар биринин баягы жаш катмарлары канча болду, кийин анализдер кийинирээк чыгат да. Бул күнүгө толук маалыматты берген жок да. Азыр баягыдай эле массалык маалымат каражаттары, анан кийин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо боюнча чыгып кеткен эле маалыматтар. Бирок мындай болуп атат. 3төн 2си эркектер ооруп атат, 3төн 1 аялдар ооруп атат. Каза болгондордун 80%дан жокоркусу бул 60 жаштан жокоркусу болуп атат. Андан кийин ошол жерде эле баягы пневмония болгондо ушуну менен көпчүлүгү каза болуп калып атпайбы? Чоң жаштагылар. Анан каза болгондордун көпчүлүгү мурда кандайдыр бир оорулары бар кишилер. Ошол эле баягы кант диабети, же болбосо жүрөк оорулары, кан тамырлары, өпкө оорулары, баягы өнөкөт болуп калган өпкө оорулары, башка ар кандай оорулар менен ооруп жүргөндөр ошолордун арасында көп болуп атат. Эмне үчүн эркектер көбүрөөк ооруп атат? Эркектер, менин оюмча, ошол баягы башында барганда, бул эмесе негизинен эле ошол ОРВИ сасык тумоо оорулары менен эркектер көбүрөөк ооруйт. Себеби сыртта көбүрөөк жүрөт, контакт көбүрөөк болот, анан жана булардыкында базар болуп атпайбы? Базарда дагы барып туруп моундай эме кылдырганда, бул жана аял эркек ортосунда жана иммундук өзгөчөлүктүн тиешеси жок. Жок, негизиден ал дагы кандайдыр бир өлчөмдө бар. Себеби аялдар биологиялык жактан эркектерге караганда күчтүү. Иммунитет Күчтүү. Андан 60 жаштан өткөндөн кийин деле карасаңыздар, көпчүлүк аялдар калат, эркектер азыраак калат. Эркектер өзү алсыз келет. Алсызыраак келет да. Анан дагы бир прогнозубуз, айтканыбыз ошо Кытайга эле байланыштуу. Жанакы деңизден чыккан продукталардын бүт бардыгын жок кылды. Бул эме деле эмес, өзүм деле эмес, башка шаарларда дагы койду, санитардык тартип күчөдү. Ушулардын бардыгы келип туруп, ал жактагы оору азаят. Ошону менен эле Кыргызстанда дагы келип туруп азаят. Кыргызстанда болгон жок. Бүгүнкү күндө ушу элдерге айтып койгум келет да, бүгүнкү күндө бир дагы
ушу коронавирус экен деп божомолдогон киши жок. өзү Ушул мынау коронавирус окшойт деп бирөөгө дагы айтканыбыз жок. детальдаштырып коеюн бир нерсе деталды. Мисалы үчүн мен азыр грипп башталды менде. Ооба. Мен бардым доктурга. Менин анализимде дароо коронавирус калабы? Жок, бардыгы албайт. Себеби бизде жана эме айтып кое берейин, болгону 500 эле эме алып келген. Тест системаны алып келди, аны дагы Новосибирскиден, баягы Россиядан берди. Алар эми өздөрүнө алар да 3-4 нерсе дал келиш керек экен да, сытмасы, тиги бу. Ошо жок, бул жерде мындай бар да, ар бир ооруда атайын мындай стандартташтырылган аныктамасы бар да. Азыр коронавирус дегенибизге дагы өзүнчө алгоритм деп немесиге чыгарып койгонбуз. Ошолор менен бизде азыр бүт келген границаларды эме карап атпайбызбы? Ошол жерлерде 22 пункт бар. Тагы Эркештам, Торгарт, аэропорт, эмелер болуп, Ак жол бардыгы, Достук, башка жактар болупчу. Ошолордун бардыгында тепловизорлор турат. Тепловизор дегенибиз эмне? Тепловизор могу келе жатканда контакт болбой эле алыстан 2 метрден температурасы болсо кызарып бул жактан көрсөтөт. Анан ошо кишини бул жака жүрүңүз, сизде ушундай температура көрсөтүп атат. Каяктан келе жатасыз? Эмне болосуз? Анан эпианамнезин сурайт дагы. Эгерде ошол киши жанагы Ухандан оору чыккан жерден келе жаткан болсо, бирок температурасы жок болсо дагы аларды акырын эмесиге, наблюдениеге эмесиге коюп туруп, карантинге жаткызып туруп карап көрүп атабыз да. Ошондой алгоритмдери бар. Ошону менен акырын иштеп жатабыз да. Азырга чейин бир адам азырга чейин жок. Бирок азыр 170 кишинде ушундай эме жана температурасы чыккан, ошолордукуну ар жерлерде эмесиге, пункттарда байкоодо медиктердин байкоосунун астында турат. Мен туура сурап атамбы, туура сурабай атамбы билбейм. Кытайдан кирип атабы дагы бизге адамдар? Адамдар кирип атат. Кирип атат. Себеби бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы баягы бул эме дегенди кабыл алды. Дүйнө жүзүгө баягы чрезвычайный ситуация өтө көп коркунуч алып келе турган оору экен деди. Бирок алар баягы товарларыңарды токтоткула, эмесиге бүт дүйнөгө бириңе кыдырышты токтоткула деген рекомендация берген жок бүгүнкү күндө. Кирип атат. Мисалы үчүн чрезвычайный деп эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал деп саламаттык сактоо уюму ошондой деп кабыл алды, бирок моундай эмесиге берген жок. Анан биздин өкмөттө азыр ушундай нерсени айтып коюшубуз керек. Бул өтө каттуу иш чара жүргүзүлдү биздин өкмөттө. Мындай болчу эмес эле. Жан ширин. Жан ширин болду, иши кылып, бул эмеге коронавируска өтө каттуу реакция болду. Президент өзү көзөмөлгө алып сурап, телевизордон көрдүңүздөр, премьер-министр болуп, анан өкмөттүн деңгээлинде штаб түзүлүп, андан келип саламаттык сактоо уюмунда дагы түнү күнү 24 саат ошо штаб иштеп атат. Иштегенде дагы бардык башка мекемелер менен баягыдай чек ара эмеси менен, мекемелери менен, МВД менен, могул эме СНБлар менен, ошондой эле дагы өзгөчө кырдаалдагы министрликтегилер менен, адамдар менен бүт бардыгыга так кылдырып туруп, тиягы Эркештам болобу, Торгат болобу, ал жердеги дагы баягыдай адамдар келип калса жаткыза турган кылдырып туруп, койкаларгачы өтө тез ыкчам иштеди. Түнү күнү дагы ушуну эмесиге каттуу иштеп атышат азыркы күндө. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге берилген убакытта мен колуман келишинче эң А, Б, В дей турган маалыматтын баарын алган аракет кылдым. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин профилактикалык медицина вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси Нурматов Зуридин Шарипович болду. Бүгүн биз коронавирус жөнүндө сүйлөштүк. Демек, бир сөз менен айтканда, эли журт биз үчүн корко турган нерсе жок экен. Бат колду жууп эле учурдан пайдаланып дары алганды үйрөнөлү. Көчөдөн көрүшө бербейли ар ким менен, жана өбүшө бербейли, ар нерсени жей бербейли, адалды гана жейли. Бул чоң фактор деп атат. Жана эң негизгиси мындай дүрбөлөңгө түшүп паника кыла турган негизи жок деп атат. Мына ошого мен да силерди суранам, жана коллегаларды, журналисттерди, ошондой эле блогерлерди, кимдин каналы болсо, кимдин мүмкүнчүлүгү болобу, YouTube'дан, Instagram'дан, койчу кайсы социалдык желеде аянтта мүмкүнчүлүгү болсо, мына биздин маекти таратып коюуга мен суранам. Эли журт көрсүн, билсин. Мен өзүм да аябай ушул маселеге
кабатыр болчумун. Өзүм да ушул маселени биринчи жанагы чоңдордон эмес, ушунун ичинде жүргөн адамдардын эң жоопкерчилигинен сурагым келген. Аллах насип этип бүгүн мына бизде болдук. 1 мүнөт сизге эркен микрофон. Мен сурабай калдым, айтпай калдым. Бул вирус дегенибиз элдерге дагы бир эле кайрылып кетким келип атат да. Көп эле корко бербеңиздер. Бул өтө кичикей тирүү жандык болуп эсептелинет. Сырткы чөйрөдө жашай албайт. Организмге киргенден кийин клетканын ичинде гана көбөй алат. Ошонун үчүн бул сыртта жанагы келип аткан бир жактан продуктадан жугуп калат, Кытайдан келгенден жугуп калат дегендерге ишенбеңиздер. 56 градуста 10 минутта өлөт. Кайнаган болсо 100% өлөт. Чай ичиңиздер, кадимки эле чайды ичиңиздер, кайнатылган тамак ичиңиздер, үйдөн эме кылдырып алып туруп ошол эле. Андан башка эме кылып туруп. Бул жерде тарката тургандагы азыр оору источник болуш керек да. Кыргызстанда ал источник жок. Мына акыркы детальды караңыздар. Бул жанагындай жөнөкөй грипптей эмес болот. Тирүү клетка менен өтүшү мүмкүн экен. Муну өтө маанилүү маселе. Дагы бир Зурдин байке, дагы бир эме. Мен дагы бир көрсөтүүгө сизди чакырайын. Ата ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды эми. Гепатиттер боюнча сүйлөп берсеңиз. Рахмат. Өзүмчө дагы мен чакырам. Дагы башкаларга да анонс кылыңыздар. Эмки көрсөтүүбүздө Аллах насип этсе, А, Б, С ошо кайсы гепатит азыр кандай. Гепатит менен оорубаган адам гепатит эмне экенин билбейт. Бирок тилекке каршы азыр гепатит маселеси бизде актуалдуулугу башталды, орчундуулугу башталды да. Көп эле болду башталганына. Биз эми назар бура баштадык. Келгениңизге рахмат. Зурдин дагы жолугушабыз. Рахмат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Башкаларга сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Анан эгер биздин ушул кылган мээнетибизге ыраазы болсоңуздар, рахмат иретинде бизге да жазылып коюңуздар, лайк басып, жана коңгуроону басып, иши кылып бизге катталыңыздар. Келерки жолугушууга чейин.